Assalamu alaikum ардактуу көрөрмандар. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер кайрадан Күнжелес каналын көрүп атасыздар. Бүгүн биз туугандар Чүй облусу Жайыл району Полтавка айылындабыз. Кара Балта шаарынын күнчыгыш тарагында. Мына Полтавка деген айылды көбүңүздөр билесиздер. Биз бир фермер агабыздын короосуна келдик. 9 баш уyu бар экен, бүт баары сатылат экен. Туйун деп калганда уйлар сатыкка чыгыптыр. В основном жаш уйлар. Азыр бир четтен түшүндүрөм. Булардын плюссулугу жаш, анан эң кеч боозу мына 1 айдын төгөрөгүндө тууп бүтөт экен. Мындайча айтканда алып туруп жакында туубай турган уйларды колго киргизет экенсиздер. Бир четтен түшүндүрүп коеюн. Бул жерде 9 уй бар. Азыр мен канчанчы туут экенин түшүндүрөм, андан кийин кайра келип желиндерин көрсөтүп, эң арзан, эң кымбат бааларын айтам. Мынагу пёстрая кунажын биринчи туут экен. Жакында туубайт бул дагы. Желиндери аз айдаганда бир жолу көрсөтө кетейин ар бирини. Мына желиндери. Мына желиндери дагы сиздерге көрүндү. Жакында туйт экен. Мынагу мына чүйүскү шибис деп коюлган, булардын кандай бар шибис бар да, эми чүйдө аргындашат. Бирок аргындашканы менен баягындай майда болуп пачакталып кетпейт. Сөөгү чоң биринчи туут, эң кеч туу бооз ушул экен. Буюрса 1 айдын төгөрөгүндө тууп калат экен. Мына желиндери. Баш жагынан караганда мындай сулуу кунажын. Биринчи туут бул дагы. Мына экинчи туут. Мына желиндер чыгып калган, мына башы. Адрес сурап келип, жакканын алып содалашыңыздар керек. Биз эми сиздерге реклама кылып берип атабыз. Мына желини, мына шибистери, мына чүйүскү шибистер мына ушундайлар болот да. Бул чүйүскү шибис дегенде Европадагы эми бул асыл тукум. Сөздүн ачыгылары өтө кылдуу болот. Сайыздын убагында булар келип, мына биздин уйлар менен ассимиление болуп, бурый шибис, баягы алатоо деп коет го, мына ушундай. Мына дагы мына шибис. Бул 3-чү туут, мына 2-чү туут, 3-чү туут экен. Мына эң жакында туй турганы, жакында да туй турганы уйдун күчтүүсү да ушул окшойт менимче. Буттары жоон, кыска, баягы жерге жабыс, жоон уйлар мындай сүттүү, тоот ташка басканы, талаа түздө басканы сонун болот. Мына уйсаап, жайлоодо уйсаагандар билет. Мындай нык уйлар мындай эттүү, анан сүтү дагы майлуу болупчу. Көрдүңүздөр, ушундай уй экен. Бул 3-те. Лактациясы күчтүү убагында экен. Мына канча? 2-чи туут. 2-чи туут. Бул дагы мындай нык уй экен, турушун караңыздар. Желиндер узун экен, соскалар вообще сагына. Мындай кайф кылып тургандай экен. Бир аз одон болуп кетет. Бул более яркий экен өңүчү. Мына канчанчы туут мына бооз? Курсагы чыгып калыптыр, Бул дагы уже жакында туйт окшойт. Мына баш жактары, мына биринчи туут кунажын, мына желиндери. Туугандар, келип көрүш керек. Мына туугандар желиндери. Биринчи туут кунажын. Машалла. Мына карачы? Экинчи. Кара экинчи туут. Мына ушул жактыкы, Уйларыңардын баары эле чүйдүк. Эми чүйдүк деп коелучу. Мына 4 желини турат туугандар. Бул деле бооз экен, желини чыгып калыптыр. Мындан кийин мына пёстрая уй. Бул канчанчы туут? 3. Бул 3. Мына уй 3-чү туут экен, желиндери. Мына желиндер, өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Буюрса, мына уй. Бул канчанчы туут? 3. Бул 3. Желин ушунуку желин экен. Мына соскаларды көрдүңүздөр, мына боевой соскалар. Так, 9 уйду биз сиздерге азыр көрсөттүк, желиндерин да көрсөттүк, канчанчы туут экенин көрсөттүк. Буларды эми сыртка алып чыгып көрсөтүш кыйын, сөздүн ачыгы булар колдо саалат, эгер саалса. Азыр саалбайбы? Жок, бүт бооз. Бүт бооз. Саагандан кийин 15 күн. Эң аркасы 1 айдын төгөрөк, Тез туй тургандары? Тез туй тургандары 15 күндүгү бар, 5 күндүгү бар. 15 күндүгү, 5-6 күндүгү. Жоюм мындай ортолуктан. Мыналар 15 күндө тууп калабы мына каралар? 15 күндө туй. Желин орто. Ана мынагы 2-3 вообще тысырап калыптыр уже желиндер, 2 күндө туйт да. Мыналарды караң уже талтайып калат. Ушулар 15 күндө. Мынагы уже ас калыптыр, Мына үйдүн күчтүүсү экен. 9 баш уй. Мына черно-пёстрый дагы мына жакында туйт экен. Ушуга да ас калыптыр. Эми булардын плюсу эмне? Бооз. Азыр кичине убакыт бар экен, үйүңүздөргө алып кетип калганы, жолдо тууп койбош үчүн.
Үйгө апарып, сылап кармап, мындай уже төлөй ала турган мезгили келипти. Bir mal alsаң үйүңө келгенден кийин эле мындай тууп сүттү берип атса, мындай адамга да ширим болот. Ошон үчүн ээсине чалып байланышып, азыр баалардын эң кымбаты, эң арзанын айтып коелу. Анан ошо кымбат арзан ортосунда өзүңүздөр содалаша бересиздер. Эң арзаны канча коебуз, шеф? Эң кымбаты канча? 115'ten 155'e чейин. 115 миң сомдон 155 миң сомго чейин коюптур. Содалашып, байланышып, эми 155 миңдиги сөздүн ачыгы мыналар дейм мына. Мыналар да, шеф? Мыналар, ушулары. Мыналар деле ошондой да. Мына кунажын деле күчтүү экен. Ушулар деле ошондой баада. Мына үчөөбү? Çekede sarı. Эң чекеде сары экен. Мына 140 миң, 135 миң ушулар болсо керек дейминчи. Мына кунажынчы биринчи тут мына 03 деген таблеткасы бар экен мына. Kara Eko 115'ten. Ушул экөө 115 миңден экен, биринчи тут кунажын. Эми желиндерге карап, ар биринин жерин көрсөттүм. Скриншот кылып, бул мындай экен деп кааласаңыздар онлайн соода кылыңыздар. Ар биринин желин көрдүңүздөр. Мына уй өңүнө, анан желине карап баа коюлду. Саан сыйыр болгон, саан уй болгондон кийин мына ушундай. 115 миңден 155 миңге чейин баалар коюлду. Дагы содалашып көрөсүздөр. Эми Бишкекте базарда деле ушундай баалар болот. Баары ушундай баада сурайт. Ким содалашып алгандыгы. Ушул уйлар сиздерге жаккан болсо байланышып көрүңүздөр. Дареги Кара-Балтада, Чүй облусу Жайыл району, Полтавка айылында турат туугандар. 9 баш уй сатыкка коюлду.